Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Текебердек жана кулаш. Бір бөлім, жалтыра кеңседеги муздак жүрүк жана күтүлбөгөн каны. Барбор калаанын эң престиждүү, ишкерлер менен олигархтар гана каттаган элит банктын Барбордук филиалы. Ичиндеги жасалга адамдын көзүн жоосунтат, полдору италиялык мрамордон төшүлгөн, дубалдарында кымбат баалуу сүрөттөр ийиленип, абада жаңы кайнатылган элиталык кофейнин жана кымбат атырлардын жыты буркурайт. Бул жерге жөнөкөй адамдар кире бербейт. Бул банк чоң акчалардын, жашыруун келишимдердин жана чексиз амбициялардын мекени болчу. Бул жалтыраган филиалды 28 жаштагы Азамат башкара турган. Азамат банк чөйрөсүндөгү эң жаш, эң агрессивдүү жана өтө текебер менеджерлердин бири. Анын үстүндө $3000 заказ менен тигилген көк костюм, колунда жаркылдаган Влакс сааты, чачы бир талкалбай жылмакай таралып, келденген. Азамат үчүн адамдын баасы анын банктагы эсебиндеги нөлдөрдүн саны менен гана өлчөнчү. Эгер кардардын эсебинде миллиондор болсо, Азамат аны эшикке чейин тосуп чыгып, жылмайып, эң мыкты кофе сунуштачу. Ал эми сырткы келбети, жупуну, карапайым адамдарда ал жөн гана, статистикадагы таштанды катары көрөр эле. Анын философиясы жөнөкөй болчу, кедейлик бул жугуштуу оору. Андан алыс болуу керек. Жаңгырлуу таң жана бузулган гармония. Ошол күнү эртең менен аба ырайы бузулуп, сыртта катуу нөшөрлөп жаңгыр жаап жаткан. Банктын ичинде жылуулук, жайбаракат классикалык музыка ойноп, кызматкерлер өз компьютерлерине үңүлүп отурушкан. Азамат өзүнүн айнек менен курч алган, экинчи кабаттагы жеке кабинетинде отуруп, ылдыйкы залга падышадай көз чаптырып турду. Ал бүгүн дагы бир чоң инвестициялык компания менен келишим түзүүгө даярданып, өзүн дүйнөнүн кажуюнундай сезип жаткан эле. Бирок күтүүсүздөн банктын айнек эшиктери ачылып, ичкериге, бул жалтыраган дүйнөгө таптакыр тиешеси жок бир адам кирип келди. Бул жашы жетимиштерден ашып калган, үстүнө эски, өңү өчкөн боз пальто, күрмө кийген. Башында эскерген кепкасы бар кайбул. Анын бутундагы эски өтүгүнөн жаңгырдын суусу жана лай мрамор полго тамчылап жатты. Кариянын жүзү терең бурчтарга толгон, колдору дирелдеп, колуна эски кездемеден тигилген жыртык башты кармап алган экен. Ал банктын ичиндеги байлыкты жана айнектерди көрүп, бир саамга дендароо болуп туруп калды. Кария заманбап электрондук кезек аппаратын кантип колдонууну билбей, терезеде отурган жаш кызматкер кызга карай акырын басты. Айланайын кызым, деди Кария, үнү каргылданып, бирок абдан сылык. Мага банктын эң чоң башчысы керек эле. Бир маанилүү иш менен келдим эле. Акча катыруу боюнча. Кызматкер кыз Кариянын эски кийиминен чыкканымдын жана эскичиликтин жытын сезип, мурдун чүйрүдү. Ал компьютеринен башын көтөрбөстөн, орой жооп кайтарды. Ата, биздин менеджер майда чүйдө суроолор менен кабыл албайт. Эгер пенсияңызды алганы же коммуналдык төлөм төлөгөнү келсеңиз, көчөнүн аркы үйүзүндөгү терминалга барыңыз. Же почтага барыңыз. Бизде андай кызматтар жок. Кария баштыгын бекем кысып, жылмайганга аракет кылды. Жок, кызым. Мен пенсия алганы келген жокмун. Менин ишим чоңураак. Мага башчыңарды чакырып берчи, сураныш. Бул абдан маанилүү. Текебердиктен жырткычы, Азаматтын ачуусу. Экинчи кабаттагы айнек кабинетинен Азамат бул көрүнүштү байкап турду. Анын көздөрү каарданып кетти. Анын идеалдуу, таза жана элиталык залында кимдир бирөө лай өтүгү менен мраморду булгап, кызматкерлерин алаксытып жаткан эле. Анын үстүнө 5 мүнөттөн кийин банкка абдан маанилүү веб-кардарлар келиши керек болчу. Бул селсапай Кариянын ал жерде турушу Азаматтын аброюна доо кетирмек.
Азамат ордунан атып туруп, костюмунун топшусун тагып, тепкичтен ылдый карай тез-тез басып түштү. Анын кадамдарынан эле агрессия жана чыдамсыздык байкалып турду. Бул жерде эмне болуп жатат? Деп кесе сурады Азамат карыянын жана кызматкер кыздын жанына келип. Ал карыяга жиркеничтүү көз караш менен үйдөдөн ылдый карат. Азамат мырза, бул киши кетпей жатат. Мен ага почтага бар деп түшүндүрө албай койдум деп актанды кызматкер кыз. Карыя Азаматты көрүп бир аз кубанып кетти. Сиз башчысы болосузбу, балам? Саламатсызбы, деди карыя, калтыраган колун сунуп. Бирок Азамат ал колду алган жок. Ал артка бир кадам чегинип, мурдун бырыштырды. Саламатчылык, сизге эмне керек? Сиз биздин банктын кардарсызбы? Сизде веб картаңыз барбы? Деп жаадырды Азамат суроолорун атайлап карыяны басынтуу үчүн. Жок, балам. Мен биринчи жолу келип жатам. Менин колумдагы баштыкта документтерим бар. Мен чоң суммадагы акчаны бир фондго которушум керек эле. Ошону сиз менен жеке сүйлөшөйүн дегем. Карыя эски баштыгынын сыдырмасын ачууга аракет кылып жатты. Азамат каркылдап мыскылдуу күлүп жиберди. Бул күлкү залга жаңырып, банктагы башка кардарлар да бурулуп карашты. Чоң сумма дейсизби? Кандай чоң сумма? 5000 сомбу? Же 10.000 сом чогултуңузбу? Азаматтын үнү барган сайын катуулай баштады. Анын максаты карыяны уят кылып эшикке кууп чыгуу эле. Ата, бул элит банк. Бул жерге адамдар миллиондогон долларлар менен келишет. Бул жер силерге жамгырдан көргөнүп, жылына турган вокзал же кайрымдуулук уюму эмес. Сиз менин мраморумду лай кылып жатасыз. Карыянын жүзүндөгү жылмаюу өчүп, анын ордуна терең кайгы жана түшүнбөстүк пайда болду. Анын көздөрү өтө акылдуу жана көптү көргөн адамдын көздөрү эле. Ал Азаматтын кыйкырыгына жооп кайтарган жок, жөн гана. Балам, адамдын сыртына карап баа бербе. Менин колумдагы кагаздарды жок дегенде бир карапкай бойсуңбу. Бул акча көптөгөн балдардын өмүрүн сактап калышы мүмкүн, деди акырын үн менен. Кууп чыгуу, адамгерчиликтин тепселиши. Азаматтын чыдамы чегине жетти. Ал терезеден сыртты карат. Банктын алдына жаркылдаган кара Mercedes унаасы келип тактоп, андан Азамат күтүп жаткан веб-инвесторлор түшүп келе жатышкан. Эгер алар банктын ичинде бул эски кийимчен чалды көрүшсө, келишим үзгүлтүккө учурашы мүмкүн эле. Азамат жүзүн каардантып, колун шарт көтөрдү. Күзөтчүлөр, бул жакка келгиле, деп бакырды ал үнүнүн болушунча. Эки чоң кара костюмчан күзөтчү дароо чуркап келишти. Бастык, эмне болду? Бул селсапайды банктан чыгаргыла. Азыр эле. Керек болсо күч колдонгула. Ал менин кардарларымды качырып, антисанитария жаратып жатат. Деп буйрук берди Азамат, сөөмүй менен эшикти көрсөтүп. Күзөтчүлөр карыянын эки колунан бекем кармап, эшикти көздөй сүйрөй башташты. Кою бергиле. Мен өзүм эле кетем. Жолмала багла, деди карыя, өзүнүн каршылык көрсөтүүгө күчү жетпей. Анын эски кепкасы башынан түшүп калды. Колундагы баштыгынан бир нече эски кагаздар жерге түшүп кетти. Азамат жерде жаткан кагаздардын үстүнөн аттап өтүп. Полду дароо жуугула. Хлор менен жуугула. Бул жерден кедейчиликтин жыты чыкпасын. Деп кыйкырды пол жуугуч аялга карап. Күзөтчүлөр карыяны сыртка, нөшөрлөп жаап жаткан жамгырдын астына, муздак тепкичке түртүп чыгарышты. Карыя мүдүрүлүп барып, тизиси менен суу асфальтка кулат. Анын баштыгы ылайга боелду. Банктын эшиктери анын артынан шарт этип жабылды. Карыя жамбырдын астында ордунан акырын турду. Аллай болгон кийимдерин какты. Ал ачууланган жок, сөккөн жок, каргаган да жок. Анын көздөрүндө болгону терең, чексиз бир өкүнүч жана мээримдүү аяныч бар эле. Ал айнектин ары жагында инвесторлорду жасалма жылмаюу менен тосуп алып жаткан Азаматты узакка карап турду. Байкуш бала, деп ойлоду карыя ичинен.
Сен бүгін бир гана мени эмес, өзүңдүн келечегиңди, өзүңдүн адамгерчилигиңди жаңгырга кууп чыктың. Кария эски баштыгын көтөрүп, жаңгырдын арасына сиңип көздүн кайын болду. Жалган жеңиш жана тагдырдын сааты. Банктын ичинде Азамат өзүн чыныгы жеңүүчүдөй сезип жаткан. Ал кедей чалды кууп чыгып, өзүнүн территориясын каргоп калганына сыймыктанды. Инвесторлор менен жолугушуу мүктө өттү. Алар миллиондогон долларлык келишимдерди талкуулап, Азаматтын карьерасы дагы бир тепкичке көтөрүлгөнүн эч кандай шек калбаган эле. Кечинде жумуштан чыгып баратып, Азамат өзүнүн экинчи кабаттагы кабинетинен ылдыйды карат. Полдор жаркырап таза, эч кандай селсапайдын изи да калган эмес. Ал кымбат баалуу пальтосун кийип, спорт унаасына отуруп, шаардын түнкү клубдарынын бирине жеңишин майрамдоого жөнөдү. Ал ошол түнү тынч уктады. Анын түшүнө акчалар, бонустар жана директорлор кеңешиндеги мактоолор кирди. Ал эртеңки күнү банкка келип, аны кандай сюрприз күтүп турганын, ошол жаңгырдагы карыянын чыныгы жүзү ким экенин жана анын жашоосу бир нече сааттын ичинде кантип тозокко айланарын такыр элестете алган эмес эле. Азаматтын текебердигинин сааты согуп бүткөн. Эсеп кысап убактысы башталганы турган текебердик жана кулаш. 2 бөлүм, эртең мененки шок жана чындыктын бити ачылышы. Жаздын күнү эртең мененки саат 8. Кечээки нөшөрлөгөн жаңгырдан кийин Бишкектин асман көк түскө буюлуп, абасы таптаза болуп турган. Азамат өзүнүн элиталык пентхаусунда ойгонуп, кымбат баалуу кофе кайнаткычынан жыпар-жыттуу эспрессо кууп алды. Анын маанайы эң сонун эле. Түнкү клубдагы майрамдоодон кийин башы бир аз ооруганы менен, кечээги түзүлгөн веб келишим анын карьерасындагы эң чоң жеңиштеринин бири болчу. Ал күзгүгө карап өзүнө суктанды. Анын үстүндө идеалдуу үтүктөлгөн, кара көк түстөгү кымбат костюм, бутунда жалтыраган италиялык туфли. Мен ушул банктын патшасымын. Жакында директорлор кеңешине мүчө болом деп ойлоду ал галстугун оңдоп жатып. Ал өзүнүн аппак Porsche Cayenne унаасына отуруп, шаардын бар-бордук көчөлөрү менен элит банкты көздөй заулап жөнөдү. Ал жолдо баратып, бүгүн кол алдындагы кызматкерлерине кантип буйрук берерин, кечээки селсапай чалды кууп чыкканы үчүн күзөтчүлөрдү кантип мактап коерун элестетип бара жатты. Ал үчүн кечээки кария көчөдөгү таштанды, көзгө үйлүгү арзыбаган бир майда көрүнүш гана болчу. Үрүй учурган жымжырттык, банктагы бүтүн атмосфера. Саат 08:45. Азамат банктын башкы эшигинин алдына келип токтоду. Анын көңүлүн дароо эле банктын кире беришинде турган эки капкара, терезелери караңгылатылган класс жана бир унаалары бурду. Бул унаалар анын филиалынын кардарларына таандык эмес эле. Алардын мамлекеттик номерлериндеги атайын белгилер бул унаалардын ичинде банктын башкы кеңешинин, головной офис, эң жогорку жетекчилери келгенин кабарлап турду. Башкы директор өзү келиптир. Кечээки келишим үчүн мени жеке өзү куттуктаганы келген го деп Азаматтын жүрөгү кубанычтан жана текебердиктен опколжуп кетти. Анын эгосу асманга учуп турду. Ал банктын айнек эшиктерин ачып, ичкериге падышадай кадам таштап кирди. Бирок банктын ичиндеги атмосфера таптакыр башкача эле. Музыка өчүрүлгөн. Кызматкерлердин баары өз орундарында катып калган, эч ким бири-бири менен сүйлөшпөйт. Залдын ортосунда башкы кеңештин коопсуздук кызматынын служба безопасности кара костюмчан 6 адамы катаал жүз менен турушту. Кечээ Азаматтын буйругун аткарып, карияны сүйрөп сыртка ыргыткан эки күзөтчү баштарын шылкыйтып, өңдөрү кубарып, калтырап бир бурчта турушкан. Азаматтын ичинде бир нерсе зырп этип алды. Бул куттуктоого келген жетекчиликтин атмосферасына такыр окшобойт эле. Кандайсыңар? Башкы директор Чыңгыз Султанович кайсы жерде? Деп сурады Азамат кабылдамадагы ресепшндеги кызматкер кыздан. Кыздын көздөрү коркуудан бакырайып, үнү чыкпай калыптыр. Ал болгону колу менен экинчи кабаттагы чоң конференц залды көрсөттү.
Азамат өзүнө ишенимдүү түсүн жоготпой, тепкичтен үйдө көтөрүлдү. Балким чоң аудит же күтүүсүз текшерүү болуп жаткандыр. Менин филиалымда баары идеалдуу, корко турган эч нерсе жок деп өзүн өзү жоткотту. Конференц залдагы сот ажалдын алдында. Азамат чоң айнек эшикти ачып, конференц залга кирди. Узун, эмел жыгачынан жасалган столдун башында банктын башкы директору, бүтүндөй каржы тармагындагы эң таасирдүү адамдардын бири Чыңгыз Султанович отурган экен. Анын эки жагында банктын башкы юристтери жана коопсуздук кызматынын башчысы кагаздарды тикирейип карап отурушат. Бөлмөнүн ичиндеги аба ушунчалык оор жана муздак болгондуктан Азаматтын деми кыстыгып кетти. Чыңгыз Султановичтин жүзү таштай катып көздөрүнүн ачуунун жана жек көрүүнүн жалыны чачырап турду. Чыңгыз Султанович, саламатсызбы? Биздин филиалга кош келипсиз. Сиздердин келгениңиздер мен үчүн чоң сыймык деп Азамат жасалма жылмайып алдыга кадам таштады. Ал колун сунууга аракет кылды. Үнүңдү өчүрда, ордума отур деди Чыңгыз Султанович, үнүн бир аз да көтөрбөй, бирок анын үнү бөлмөнү муздатып жиберди. Азаматтын колу абада калып, жүзүндөгү жылмаюусу өчтү. Ал акырын барып, стөлдүн четиндеги отургучка отурду. Анын манжалары дирелдей баштады. Башкы директор пультту алып, дубалдагы чоң мониторду жандырды. Экранда кечээки күндүн видео көзөмөл тикити камерасынан алынган жазуу коюлду. Видеода үнү жок болсо да, баары даана көрүнүп турду. Жамгырдан суу болгон, эски пальто кийген карыянын банкка кирип келгени. Азаматтын тепкичтен түшүп келип, карыяны манжасы менен кекеткени. Карыянын колундагы эски баштыктан документтеринин түшүп кеткени. Жана эң негизгиси, Азаматтын буйругу менен эки чоң күзөтчүнүн алсыз карыяны эки колунан сүйрөп, жамгырдын астына, ылай тепкичке ыргытып салганы. Видео тактоду. Бөлмөдө өлүм жымжырттыгы өкүм сүрдү. Азамат жөтөлүп тамагын жасат. Ал дагы эле өзүнүн укуктуу экенине ишенип турган эле. Чыңгыз Султанович, бул видеодогу көрүнүштү түшүндүрүп берейин. Бул киши селсапай, бомж болчу. Ал биздин банктын элиталык имиджин бузуп, кардарларды качырып жаткан. Сиз билесизби, так ошол маалда бизге ири араб инвесторлору келе жаткан. Эгер алар биздин залда мындай лайга баткан, сасыган адамды көрүшкөндө келишим бузулмак. Мен банктын кызыкчылыгын гана каргодум. Бизде фейс контроль деген бар эмеспи? Деп актанды Азамат, үнүнө ишеним кошуп. Коопсуздук кызматынын башчысы Азаматты аянычтуу, ошол эле учурда жиркеничтүү карап койду. Чыңгыз Султанович ордунан акырын турду. Анын калдыруу столду бекем кысып, ачуудан кан тамырлары чыгып турду. Банктын кызыкчылыгын дейсиңби? Элиталык имидж дейсиңби? Чыңгыз Султановичтин үнү акырындап көтөрүлүп, акыры катуу кыйкырыкка айланды. Сен келесо. Сен кечээ көчөгө, ылайга сүйрөтүп ыргыткан адам ким экенин билесиңби? Азаматтын жүрөгү шук дей түштү. Анын көз алды караңгылашып кетти. Жок. Ал болгону бир пенсионер деп күбүрөдү ал. Ал селсапай пенсионер эмес. Чыңгыз Султанович стөлдө муштуму менен катуу урду. Ал адамдын аты Аскар Ибрагимович Осмонов. Ал биздин элит банктын негиздөөчүсү, эң негизги акционери, 51 акциянын ээси, жана бүтүндөй ушул каржы империясынын кожоюну. Ал сенин отурган креслоңду, сенин үстүңдөгү костюмуңду жана сенин алган маянаңды төлөп берип жаткан адам. Азаматтын кулагында чыңылдаган үн пайда болду. Анын мээси бул маалыматты иштеп чыга албай катып калды. Банктын кожоюну. Миллиардер. Кантип. Анын үстүндөгү эски пальтосу, жыртык баштыгы, калтыраган колдору. Бул кантип мүмкүн болсун? Бул мүмкүн эмес. Аскар Ибрагимович Дубайда же Лондондо жашайт эмеспи? Ал кымбат унаалар менен жүрүшү керек болчу. Анын үстүндөгү кийими эски болчу. Азаматтын эриндири дирилдеп үнү чыкпай калды.
Ал өзінің түпсіз туңгуюкка кулап баратканын сезди. Аскар Ибрагимович акыркы 5 жылдан бери коомдук жашоодон кетип, өзүнүн бардык байлыгын кайрымдуулукка жумшап жатат. Ал карапайым жашоону тандаган, арзан кийинет, өзү жөө басат. Ал кече сенин филиалыңа инкогнито, жашыруун келген. Анын баштыгында эмне бар эле билесиңби? Чыңгыз Султанович папкадан бир нече кагазды алып чыгып, Азаматтын алдына ыргытты. Анын баштыгында балдардын онкологиялык ооруканасына бөлүнгөн 2 миллион долларлык гранттын документтери бар болчу. Ал өзүнүн жеке эсебинен акча которуу үчүн эч кандай веб-зал талап кылбай, жөнөкөй жаран катары сенин алдыңа келген. Ал эми сен текебер мал аны жаңгырга кууп чыктың. Азаматтын денесин муздак тер басты. Анын колу буту жансызданып дем ала албай калды. Анын көз алдында кечээки карыянын, адамдын сыртына карап баа бербе. Бул кагаздар балдардын өмүрүн сактап калышы мүмкүн деген сөздөрү жаңырды. Ошол учурда Азамат буга шылдыңдап күлгөн эле. Ал өзү казып алган көрүнүн эң түбүнө түшкөнүн түшүндү. Кажоюңдун кирип келиши чындыктын көзү. Дал ушул маалда конференц залдын эшиги акырын ачылды. Бөлмөгө 2 жансакчынын каштоосунда бир адам кирди. Азамат ордунан секирип турду. Бул кечээки карыя Аскар Ибрагимович эле. Бирок бүгүн ал эски пальтосун чечип, үстүнө жөнөкөй, бирок абдан сапаттуу, таза кара костюм кийип алган экен. Анын колунда баягы эски баштыгы эмес, кымбат баалуу булгаары портфель бар болчу. Анын жүзүндө эч кандай каар же кексактоо жок эле, болгону терең, акылман жана чексиз көңүл калуу, разочарование чагылып турду. Чыңгыз Султанович, юристтер жана коопсуздук кызматынын башчысы дароо орундарынан туруп, баш ийип учурашышты. Азамат болсо буттары титиреп, отургучуна сүйөнүп араң турду. Аскар Ибрагимович, мен билген эмесмин. Кечириңиз. Мен чынында билген эмесмин. Азаматтын үнү ыйламсырап, жалынычтуу чыкты. Кечээги падыша бүгүн коркок күчүккө айланган эле. Аскар Ибрагимович үстөлдүн башына келип отурду. Ал колун үстөлгө коюп, Азаматты узакка теше тиктиги. Бул көз караш Азаматтын ички дүйнөсүндөгү бардык кирди, бардык жасалмалуулукту жарып өткөндөй болду. Сен билген эмессиң, деди карыя акырын жана токтоо үн менен. Ооба, сен менин ким экенимди билген эмессиң. Бирок маселе менин банктын кажоюну экендигимде эмес, балам. Маселе сенин адамга болгон мамилеңде. Эгер мен чындап эле көчөдөгү селсапай, жардамга муктаж адашып келген кеди карыя болгонумда эмне болмок? Мени жаңгырга ыргытып, мрамор полуңду менден кызганып, мени адам катары көрбөгөнүң туура беле. Азамат башын шылкыйтып жер карат. Анын айтарга сөзү жок эле. Анын бүткүл философиясы, акчасы бар гана адам сыйга татыктуу деген түшүнүгү ушул жерде күл талкан болду. Мен бул банкты 30 жыл мурун негиздегем деп улантты кары. Мен аны адамдарга кызмат кылуу үчүн, бизнеске жардам берүү үчүн кургам. Биздин эшиктер баарына ачык болушу керек эле. Ал эми сен бул жерди текебердиктин сарайына айлантыпсың. Сен кардарларды капчыгына карап бөлөсүң. Сен кол алдыңдагы кызматкерлерге кулдардай мамиле кыласың. Сенин көзүңдү акча жана мансап сокур кылып салыптыр. Карыя Чыңгыз Султановичке карап, башын ийкейди. Чыңгыз, чечимди аткаргыла. Жумуштан айдоо, таштандыга ыргытылган карьера. Башкы директор Азаматтын алдына бир барак кагазды ыргытты. Бул жумуштан бошотуу тууралуу буйрук эле. Жана ал жөнөкөй бошотуу эмес болчу. Азамат, сен ушул секундадан баштап банктын кызматкери эмессиң, деди Чыңгыз Султанович муздак үн менен. Сен банктын этикасын жана репутациясын одоно түрдө бузгандыгың үчүн кесиптик берени, статья менен иштен айдалып жатасың. Бул берени менен сен мындан ары өлкөдөгү эч бир банкка, эч бир каржы мекемесине жумушка орношо албайсың. Сенин карьераң бүттү. Сенин атың кара тизмеге, черный список киргизилди. Жок,
Суранам. Андай кылбаңыздар. Азамат истерикага түшүп, тизиси менен кулай жаздады. Бул менин бүткүл өмүрүм. Мен бул кызматка жетүү үчүн 5 жыл күнү-түнү иштегем. Мага акыркы мүмкүнчүлүк бериңиздер. Мен барды кызматкерлерден, сизден баарынан кечирим сурайм. Балга чейин жууп чыгам. Текеберди кечирим менен жуулбайт, деди Аскар Ибрагимович ордунан туруп жатып. Аны жашоонун катаал сыноосу гана жууй алат. Эми сен өзүң кече жиркенген адамдардын катарына кошулдуң. Балким, бул сагадан болууну үйрөтөр. Коопсуздук кызматынын башчысы Азаматтын жанына келип, анын көкүрөгүндөгү алтын түстөгү бейджигин банктын электрондук кабинетиңе бар да жеке буюмдарыңды гана ал. Сага 10 мүнөт убакыт берем. Жылаңач шындык жана кууп чыгуу. Азамат өзүнүн кече гана падшадай отурган айнек кабинетине шалдырап кирип барды. Анын буттары өзүн укпай, көздөрүнөн жаш агып жатты. Бул баарынан айрылган, эгосу талкаланган адамдын жашы эле. Ал картон кутуга өзүнүн сүрөтүн, бир нече ручкасын, жана блокнотун гана салды. Банкка тиешелүү ноутбук, телефон жана башка кымбат баалуу буюмдардын баары столдо калды. Ал кабинетинин кутусун көтөрүп чыкканда, биринчи кабаттагы залдагы бүт кызматкерлер аны карап турушкан эле. Бул кечээ Азамат кейкирип басынткан адамдар болчу. Ресепшндеги кыз, пол жуугуч аял, катардагы менеджерлер. Алардын эч кимиси Азаматты аяган жок. Алардын көздөрүндө адилеттүүлүктүн орногонуна болгон канааттануу гана бар эле. Кечээ карыяны сыртка ыргыткан эки күзөтчү Азаматты эки жагынан каштоп басты. Бул тагдырдын эң чоң ирониясы эле. Бас тез, чык эшикке, деди күзөтчүнүн бири, Азаматтын ийининен түртүп. Алар эми аны начальник катары эмес, көчөдөгү бейбаш катары көрүп жатышкан. Айнек эшиктер ачылды. Азамат банктын босогосунан сыртка чыкты. Бүгүн жамгыр жааган жок, бирок Азаматтын жан дүйнөсү муз болуп тоңуп калган эле. Анын артынан банктын эшиги жабылды. Кечээ ал өз унаасы менен падшадай келип түшкөн жерде, бүгүн ал картон кутусун көтөргөн, жумушсуз, карьерасы талкаланган, эч кимге кереги жок адам болуп турду. Ал банктын чоң айнек терезесинен ичкерине карады. Ал жакта жашоо уланып жатты. Анын ордуна башка бирөө турат. Анын текебердиги аны ушул көчөгө өзү таштанды деп эсептеген адамдардын деңгээлине түшүрдү. Бирок бул анын жазасынын башталышы гана болчу. Акчасыз, статуссуз жана каратизмедеги адам катары жашоо аны алдыда кандай катаал сыноолорго алып барарын азырынча биле элек болчу. Текебердик жана кулаш. 3 бөлүм. Жалган дүйнөнүн урашы жана жалгыздыктын муздак деми. Азамат Элит банктын чоң айнек эшигинин сыртында картон кутусун көтөргөн бойдон катып турду. Кечээ эле ал ушул тепкичтер менен көтөрүлүп келе жатканда, күзөтчүлөр эшикти ачып, жылмайып тосуп алышчу. Бүгүн болсо ал ошол эле тепкичте эч кимге кереги жок, көчөгө ыргытылган буюмдай сезилип турду. Жаздын күнү жаркырап тийип турса да, Азаматтын ичинде ызгаардуу кыш өкүм сүрүп жатты. Ал автоматтык түрдө чөнтөгүнөн телефонун алып, өзүнүн жеке айдоочусуна чалмакчы болду. Бирок анын корпоративдик номери эбак эле бүгүттүлүптүр. Сиздин байланыш кызматыңыз өчүрүлдү деген кыска билдирүү экранга чыкты. Анын көз алдына баягы кечээки карыянын жамгырда суу болуп, жалгыз басып кеткен карааны тартылды. Эми ошол карыянын ордунда өзү турган эле. Азамат жолдун четине чыгып, такси токтотууга мажбур болду. Мурда ал элиталык такси же жеке Porsche унаасы менен гана жүрчү. Азыр болсо жандан өткөн эски, сары түстөгү таксиге кол көтөрдү. Барборка чейин, Золотой квадратка барасызбы? Деди Азамат, үнүн катуураак чыгарууга аракет кылып. Таксист жашы 50-лөрдөн ашып калган, жүзүн күн каккан жөнөкөй киши, Азаматтын кутусун жана шалдыраган түрүн көрүп. Отур, ийним. Жумуштан кыскарып калдыңбы?
Эч нерсе эмес, жашоодо баары болот. Буюрса мындан да жакшысын табасың деп жылуу сүйлөдү. Бул сөздөр Азаматтын жүрөгүнө канжардай сайылды. Ал кадимки адамдардын аянычтуу сөзүнө муктаж эмес болчу. Ал өзүн ар дайым бул жөнөкөй элден жогору асмандын патшасындай сезчү. Азамат унчукпай артка отургучка отуруп терезени карап барды. Анын мээсинде Чыңгыз Султановичтин «Сенин атың каратизмеге киргизилди» деген сөздөрү кайра-кайра жаңырды. Бул өкүм анын каржы тармагындагы өлүмү менен барабар эле. Элиталык пентхаус жана финансылык капкан. Азамат өзүнүн жашаган элиталык турак жайына жетип келди. 22 кабаттагы панорамалык терезелеринен бүтүндөй бишке көрүнүп турган бул пентхаус анын текебердигинин эң негизги символу болчу. Үйдүн ичи кымбат баалуу италиялык эмеректерге, хрусталь люстраларга жана акыркы технологияларга толгон. Ал кутусун эшиктин босогосуна таштап, жумшак булгаары диванга өзүн таштат. Бөлмөнүн ичи ушунчалык чоң жана бош болгондуктан анын дем алган үнү жаңырып угулду. Азамат Wi-Fi аркылуу банктык мобилдик тиркемесин ачты. Ал өзүнүн жеке эсептерин текшергиси келген. Тиркеме ачылган соң анын көздөрү чанагынан чыгып кете жаздады. Анын айлык акы түшүүчү негизги эсеби бөгөттөлгөн. Ал эми экинчи жеке кредиттик картасынын лимити -$50,000 кызарып күйүп турду. Банктын юристтери аябай тез иштешкен экен. Азаматтын бул элиталык пентхаусу жана Porsche унаасы банктын атайын топ-менеджерлер үчүн жеңилдетилген ипотека жана автонасия программасы аркылуу алынган болчу. Келишимде кызматкер банктын этикасын бузуп, жумуштан айдалган учурда бардык жеңилдиктер жокко чыгарылып, карызды толугу менен 1 айдын ичинде төлөөгө милдеттүү деген пункт бар эле. Эгер ал 1 айдын ичинде $500,000 таап төлөбөсө, банк бул үйдү да, унааны да тартып алат. Ал эми Азаматтын жеке таптаган акчасы дээрлик жок болчу. Ал тапкан акчасынын баарын кымбат бренддерге, түнүк клубдарга, чет өлкөлүк саякаттарга жана өзүнүн статусун көрсөтүүгө чачып салган. Ал башын эки колу менен мыкчып диванда бук түшүп отуруп калды. Ал реалдуу түрдө банкрот болгон эле. Сүйүүнүн баасы, Айгеримдин келеши. Эшиктин кулпусу буралып, пентхауска Азаматтын сүйлөшкөн кызы Айгерим кирип келди. Айгерим сулуулук салондорунан шыкпаган. Инстаграмда миңдеген катталуучулары бар, сырткы келбетине гана көңүл бурган заманбап, гламурдуу кыз эле. Анын колунда кымбат баалуу брендик баштыктар шоппингден келген бар болчу. «Жаным, мен келдим», деди ал саганчогу менен мрамор полду тыкылдатып. «Карачы, мен жаңы коллекциядан кандай сонун туфли алдым. Сен менин картамдын лимитин көбөйтүп койдуңбу? Баса сен эмеге жумушта эмессиң? Түштөн кийинки убакытко». Айгерим басагөдө турган картон кутуну көрүп, кашым бүркөдү. Бул таштанды эмне кылып турат бул жерде? Азамат ордунан акырын турду. Анын үнү каргылданып, жүзү кубарып кеткен эле. «Айгерим, келчи, отурчу. Сүйлөшүү турган сөз бар». Айгерим диванга отуруп, телефонунан көзүн албастан. «Сүйлөй бер, мен угуп жатам. Кечинде кайсы ресторанга барабыз? Инвесторлор менен белгилейбиз дебедиң беле?» «Ресторан болбойт, Айгерим, келишимда болбойт. Мени жумуштан айдап жиберишти», деди Азамат, ар бир сөзү тамагына тыгылып. Айгеримдин манжалары телефондун экранында катып калды. Ал башын көтөрүп Азаматты таң кала карат. Анан күлүп жиберди. «Тамашалабачы, Аза, сени ким айдайт эле? Сен ал банктын жылдызсың-го. Мен тамашалаган жокмун». Азаматтын үнү катуу чыгып кетти. «Мени каратизмеге киргизип, бардык банктардан кууп чыгышты. Менин эсептерим бөгөттөлдү. Бул пентхаусту жана унааны жакында банк тартып алат. Менде эч нерсе калган жок. Мен банкротмун.
Бөлмөдөгү жымжырттык ушунчалык оор болгондуктан дубалдагы сааттын жебесинин үні кулакка угулуп турду. Айгеримдин жүзүндөгү сулуу, назик жылмаюусу бир секунданын ичинде муздак, эсеп жылжана жиркиничтүү маскага айланды. Ал Азаматты такыр тааныбаган адамдай өйдөдөн ылдый карап чыкты. Сен чын айтып жатасыңбы? Деди кыз үні кескин өзгөрүп. Демек сен эми Элит банктын менеджери эмессиңби? Сен жөн эле жумушсуз бирүүсүңбү? Ооба. Бирок биз чогуу муну жеңип чыгабызго, туурабы? Мен башка тармактан жумуш табам. Биз башынан баштайбыз. Батирди ижарага алабыз. Мен сени сүйөмгө, Айгерим, Азамат кыздын колунан кармагысы келди. Бирок Айгерим колун шарт тартып алды. Ал ордунан туруп, өзүнүн брендик баштыктарын чогулта баштады. Батир ижарага алабыз дейсиңби? Азамат, сен мени ким деп ойлодуң? Мен сени менен метродо жүрүп, арзан кафелерден тамактанганы жүргөмбү? Мен Элит банктын топ менеджери менен мамиле кургам, көчөдөгү неудачник жолу болбогон менен эмес. Айгерим, сен эмне деп жатасың? Биздин сүйүүбүзчү. Азамат өз кулагына өзү ишенбей турду. Сүйүү. Айгерим эшикти көздөй басып баратып, муздак жылмайт. Сүйүү деген Мальдив аралдарында, Дубайда болот. Ал эми сенин каратизмиңде, жана карыздарында сүйүү жашабайт. Кош бол, Азамат, мага чалбай эле кой, менин номеримди өчүрүп сал. Эшик шарт этип жабылды. Азаматтын эң чоң сүйүүсү анын чөнтөгү бош калганын билгенден кийин 5 мүнөткө да чыдабай басып кеткен эле. Азамат кече карияны эшикке кантип ыргытса, Айгерим бүгүн аны өзүнүн жашоосунан так ошондой муздаккандуулук менен ыргытып салды. Достуктун иллюзиясы, жалган маскалар. Азаматтын ичинде үмүтсүздүк жана ачуулануу пайда болду. Ал өзүнүн эң жакын досторуна, кече эле аны менин түнкү клубда $1000 чачып, сен эң мыктысың, Азаке, сен крачиксиң деп тост айткан досторуна чалууну чечти. Ал биринчи кезекте эң жакын досу Рустамга чалды. Рустам курулуш компаниясынын ээси, Азамат аркылуу банктан миллиондогон насыяларды жеңилдетилген шартта алып жүргөн адам болчу. Гудок көпкө чейин барды. Акыры телефонду алды. Алло, Азаке. Кандайсың, братан? Деди Рустам шайыр үн менен. Рустам, мага сенин жардамың керек болуп жатат. Көрүшпөйлүбү? Менин жашоомдо чоң көйгөйлөр башталды. Мени банктан айдап жиберишти, деди Азамат, үнүнө үмүт байлап. Телефондун аркы четинде бир нече секунд жымжырттык өкүм сүрдү. Анан Рустамдын үнү кескин өзгөрүп, расмий жана шашылыш боло түштү. Опи? Кантип? Түшүнбөй калдым. Жумуштан кеттиңби? Ии. Азаке, братан, мен азыр аябай бошобой жаттым эле. Мэрияда инвесторлор менен отурам. Кийинчерээк өзүм чалып коем. Давай, карман. Телефон өчтү. Азамат кайра чалды, бирок Рустамдын номери занят деп турду. Ал Азаматты каратизмеге киргизип салган эле. Эгер Азаматтын банкта бийлиги жок болсо, Рустам үчүн ал эч кимге кереги жок, пайдасыз адам болчу. Азамат экинчи досуна, үчүнчүсүнө чалды. Бири чет өлкөгө кетип жатам десе, экинчиси ооруп жатам деп шылтоолоду. Бирлери жумуштан айдалды деген кабарды укканда эле байланышты үзүп жатышты. Бул Азаматтын жашоосундагы эң коркунучтуу ашылыш болду. Анын айланасындагы ондогон достор, туугандар, өнөктөштөр, булардын баары Азаматтын өзүн эмес, анын креслосун, анын колундагы банктын мөөрүн жана анын статусун сыйлап келишкен экен. Ал креслодон түшкөн күнү анын чыныгы баасы нөлгө барабар болуп калды. Күзгүдөгү чындык, кечээки текебер жана бүгүнкү бейшара. Караңгы кирип, чоң пентхаустун ичи көңүлсүз жана коркунучтуу болуп калды. Азамат бөлмөнүн жарыгында күйгүзгөн жок. Ал кымбат баалуу диванда жалгыз отуруп, колундагы вискинин бөтөлкөсүн кармап, өзүнүн жашоосун таразалап жатты.
Ал уктоочу бөлмөдөгү чоң күзгүгө басып барды. Күзгүдөн ага эртең мененки идеалдуу, жылмакай, теке бир менеджер эмес, чачтары уйпаланган, көздөрү кызарган. Шолун үпүн үзгөнсадан карап турду. Сен кимсиң? Деп сурады Азамат күзгүдөгү чагылуусунан. Сен эч ким эмессиң. Сен жөн гана кымбат костюм кийген боштук турбайсыңбы? Анын көз алдына кайрадан ошол карыянын жүзү келди. Карыянын, сен бүгүн бир гана мени эмес, өзүңдүн келечегиңди жаңгырга кууп чыктың деген сөздөрү мээсинде жаңырып турду. Азамат акыры түшүндү. Ал карыяны банктан эмес, өзүн адамгерчиликтен кууп чыккан экен. Бул түндү ал эң терең депрессияда, өзүн өзү жек көрүү менен өткөрдү. Бирок жашоонун сыноосу муну менен эле бүтпөйт болчу. Эртең банктын сот аткаруучулары келип, бул үйдү да бошотууну талап кылышмак. Азамат көчөдө, так өзү кечээ жиркенген адамдардын арасында, чыныгы жашоонун эң төмөнкү баскычында, жашоонун даамын татууга даярданышы керек эле. Кулаш толуп ишке ашты. Эми аман калуу үчүн ал адам болууну нөлдөн баштап үйрөнүшү зарыл болчу. Текебердик жана Кулаш. 4 бөлүм. Көчөдөгү жашоо, ачкачылык жана адамдыктын ойгонушу. Эртең мененки саат 9. Азамат пентхаустун терезесинен шаарды карап турду. Ал түнү менен кирпик каккан жок. Көздөрү кызарып, жүзү куп-куу болуп калган эле. Күтүлбөгөн жерден эшиктин коңгуроосу катуу жана талап кылган үн менен шыңгырады. Азамат барып эшикти ачты. Басагодо Элит банктын юридикалык бөлүмүнүн башчысы жана кечээги Азаматты сыртка сүйрөп чыккан 2 күзөтчү туруптур. Юристтин колунда соттун жана банктын мөрү басылган документтер бар эле. Азамат мырза, саламатсызбы, деди юрист муздак, расмий үн менен. Келишимдин шарттары бузулгандыгына байланыштуу, банк бул батирди жана унааны камакка алды. Сизге жеке буюмдарыңызды гана алууга 15 мүнөт убакыт берилет. Үйдүн электрондук ачкычтарын өткөрүп бериңиз. Азамат каршылык көрсөткөн жок. Анын каршылашууга эч кандай юридикалык да, моралдык да укугу жана күчү калбаган эле. Ал алдын ала даярдап койгон бир гана спорттук сумкасын колуна алды. Анын ичинде бир нече күнүмдүк кийими жана документтери бар болчу. Ал кымбат баалуу костюмдарын, сааттарын үйдө калтырды, анткени аларды көтөрүп кеткенге мүмкүн эмес эле. Ал эми банк аларды карыздын эсебинен конфискация кылмак. Ал сумкасын ийинине асып пентхаустун эшигинен чыкты. Түшө берсеңиз болот, деди күзөтчү эшикти ичинен кулпулап жатып. Лифт менен 1-чи кабатка түшкөндө Азамат мурда аны менен дайыма жылмайып учурашкан кашуналарын көрдү. Бирок бүгүн алар күзөтчүлөрдүн каштоосунда башын шылкитип бараткан Азаматты көргөндө көздөрүн ала качып тез-тез басып кетишти. Кечээги падыша бүгүн кылмышкердей болуп көчөгө айдалды. Жандуу көчө, тагдырдын бумерангы. Азамат элиталык үйдүн кароосунан чыгып, тротуарга кадам таштаганда асман күркүрөп, нөшөрлөгөн жаңгыр төгүп баштады. Бул жаңгыр кечээги карыя банктан куулуп чыкканда жааган жаңгырдын так өзү эле. Тагдырдын бумерангы ушунчалык так жана ырайымсыз иштеп жатты. Азаматтын үстүндөгү жука курткасы Азаматта суу болуп калды. Анын чөнтөгүндө болгону 2000 сомго жетпеген накталай акчасы бар болчу. Бардык банк карталары бөгөттөлгөн эле. Ал аялдамага кирип, жаңгырдан каргалонду. Жанында турган адамдар анын суу болгон түрүн карап, арыраак жылып кетишти. Азамат өмүрүндө 1-чи жолу маршрутка күтүп, коомдук транспортко түшүүгө мажбур болду. Ал шаардын четиндеги арзан хостелдердин бирине барды. Мурда ал мындай жерлерди көргөндө эле жиркенчү. Бирок азыр анын тандоосу жок эле. Үмүт деп аталган хостелдин жертөлөсүндө жайгашкан. Бир бөлмөдө 8 адам жаткан бөлмөдөн ал күнүнө 400 сомдон бир киребетти ижара алды. Бөлмөнүн ичи ының, арзан тамеки жана тер жыттанып турду. Азамат өзүнүн киребетине отуруп башын мыкчыды. Бул жердеги адамдар курулушта иштегендер, базардын жумушчулары эле.
Алар Азаматка көңүлда бурушкан жок. Бул түнү Азамат башка адамдардын камургунун жана жөтөлүнүн астында көз жашын төгүп чыкты. Ал өзүнүн текебердиги үчүн кандай оор күн төлөп жатканын денесинин ар бир клеткасы менен сезип жатты. Каратизме, жабык эшиктер. Кийинки 3 күн Азамат үчүн чыныгы тозук болду. Ал өзүнүн билимине, тажрыйбасына таянып, шаардагы башка кичинекей банктарга, микрокредиттик компанияларга жана финансылык фирмаларга жумуш издеп барды. Бирок бардык жерде бирдей сценарий кайталанды. Кадрлар бөлүмүнүн башчысы анын резюмесин карап, кубанып тосуп алат. О, Азамат мырза! Сиздей тажрыйбалуу адистин бизге келгени сонун болду. Биз сизди дароо эле бөлүм башчысы кылып, анан алар компьютерден анын маалыматтарын текшерип башташканда жүздөрү кескин өзгөрөт. Кечиресиз, дейт менеджери, үнү муздап. Сиздин атыңыз каржы мекемелеринин жалпы маалымат базасында кызматтык этиканы одоно бузган деген кызыл белги менен турат экен. Сизди жумушка ала албайбыз. Бул башкы кеңештердин ортосундагы жазылбаган мыйзам. Бизге көйгөй керек эмес. Кош болуңуз. Ошентип анын алдында ондогон эшиктер жабылды. Азаматка катардагы кассир же менеджер болуп иштөөгө да мүмкүнчүлүк берилген жок. Баягы карыя Аскар Ибрагимович айткандай, текебердик кечирим менен жуулбайт, аны жашоонун катаал сыноосу гана жууй алат экен. 5 күнү Азаматтын чөнтөгүндө акыркы 50 сом калды. Ал хостелден да чыгууга мажбур болду. Эми ал чындап көчөдө калды. Анын курсага ачып ашказаны түйүлүп ооруп жатты. Кечээки элиталык ресторандарда миңдеген сомго стейк жеген адам үчүн бир кесим нанга зар болуу эң коркунучтуу психологиялык сокку болду. Ош базары бир кесим нандын баасы. Азамат буттарын араң сүйрөп Ош базарынын тегерегине келип калды. Адамдардын ызы чуусу, унаалардын сигналы, соодагерлердин кыйкырыгы анын башын айлантты. Ал тамак аш сатылган катардын жанынан өтүп баратып, куурулган самсанын, пышкан мантынын жытын сезгенде, көзү караңгылап, эси ооп кете жаздады. Ал 2 күндөн бери эч нерсе жеген эмес эле. Ал бир кичинекей, жупуну ашкананын мантыкана жанында тактып калды. Ашкананын ээси 60 жаштардагы бетин бырыш баскан, бирок көздөрү Меринфима эле. Ал ашкананын эшигинин алдына жаңы келген бир нече кап унду жана пиязды жалгыз өзү киргизүүгө аракет кылып кыйналып жаткан. Мурдагы Азамат мындай кир жана кара жумушту көргөндө жиркенип өтүп кетмек. Бирок азыркы Азаматтын ичинде эго сынган болчу. Анын ордуна жашап калуу инстинкти жана жаңа ойгонгон адамгерчилик пайда болгон. Азамат акырын басып барып Фатима эженин колундагы оор капты алды. Эже, бериңиз, мен сизге жардамдашып коеюн, деди ал, үнү алсыз чыгып. Фатима эже таң кала карап калды. Азаматтын кийимдери бир аз кирдегени менен анын жүзү көчөдөгү сел-сапайларга окшобойт эле. Айланайын балам, рахмат. Кийимиңди оң кылып аласыңбы? Эч нерсе эмес, эже. Азамат бардык 5 кап унду жана пиязды ашкананын ичине ташып киргизип берди. Оор каптарды ташыгандан кийин анын ансыз да ач денеси калтырап, дубалга сүйөнүп отуруп калды. Фатима эже анын абалын дароо түшүндү. Бул аял жашоодо көптү көргөн адамдын көзүнөн эле анын ачка же ток экенин билген эле. Ал Азаматка эч нерсе дебестен чоң табакка ысык бууга бышкан 5-6 манты салып, жанына жаңы бышкан ысык нан жана чай алып келип койду. Жеп ал, балам. Бул сенин мээнетиңдин аксы, деди Фатима эже, жумшак жылмайып. Азамат алдындагы ысык тамакты көргөндө өзүн кармай албай, көзүнөн жаш бөтөнчө күйүп кетти. Бул алсыздыктын, өлчактыктын жана чексиз ыраазычылыктын жашы эле. Кечээ $1000 чачканда эч ким ага мынчалык чын жүрүктөн риясыз жакшылык кылган эмес болчу. Ал эми бул жөнөкөй аял анын эч нерсеси жок экенин билип туруп, ысык нан сунуп жатты.
Ал нанды колуна алып тештеп жатып, бул анын өмүрүндөгү эң даамдуу, эң баалуу тамак экенин түшүндү. Рахмат сизге, эне. Рахмат сизге. Мен муну эч качан унутпайм, деп кайталап жатты ал, көз жашын сүртүп. Кара жумуш жана кечирим. Тамактанып бүткөндөн кийин Азамат кеткен жок. Ал Фатима эжеге кайрылды. Эже, мага жумуш керек. Мен пол жууганга, идиш жууганга, жүк ташыганга даярмын. Мага акчанын деле кереги жок. Болгону бир маал ысык тамак берип, ушул ашкананын бурчуна түнөгөнгө уруксат берсеңиз болду. Фатима эже аны аянычтуу карап: балам, сенин жүзүңдөн акылдуу, окумуштуу бала экенин көрүнүп турат. Кандайча ушундай абалга келип калдың? Деп сурат. Мен Текебердигимдин айынан баарын жоготтум, эже. Мен адамдарга жамандык кылгам. Эми ошонун жазасын тартып жатам, деп чындыкты моюнга алды Азамат. Бул анын өзүнө жасаган эң биринчи чынчыл кадамы эле. Ошентип, мурдагы Элит банктын топ менеджери Ош базарындагы кичинекей ашканада идиш жуугуч жана жүк ташуучу болуп иштей баштады. Ал күнү бою майлуу казандарды жууп, столдорду сүртүп, кардарлардын артынан тазалап жүрдү. Бир кездери ал мрамор полго тамган суу үчүн карыяны кууп чыкса, азыр ал өзү ошол лай болгон полдорду жууп жатты. Бул жумуш анын денесин чарчатса да, анын жан дүйнөсүн тазалап, жасалма эгосун сындырып жаткан терапия сыяктуу болду. Арадан 2 жума өттү. Азамат бул жупуну жашоого көнүп, ар бир тапкан сомуна, ар бир кесим нанга шүгүр кылууну үйрөндү. Бир күнү кечинде Азамат ашкананын сыртында таштанды төгүп жаткан эле. Ошол маалда ашканага жумуштан чыгып келе жаткан бир аял кирип калды. Азамат таштанды челектен башын көтөрүп, ал аялды көргөндө ордунда катып калды. Бул Элит банкта иштеген пол жуугуч Гүлнур эже болчу. Так ошол күнү Азамат карыяны кууп чыккандан кийин хлор менен жуугула. Кедейчиликтен жыты чыкпасын деп бакырып, шылдыңдаган аял так ушул Гүлнур эже эле. Гүлнур эже сам салып жатып фартук кийген, колдору май болгон Азаматты көрдү. Аялдын көздөрү чоңоюп кетти. Ал өзүнүн мурунку катаал Текебер начальнигин ушундай абалда көрүм деп эч качан ойлогон эмес. Азаматтын бети аттой жанып, уяттан жерге кирип кете жаздады. Ал колундагы чөпүрөгүн түшүрүп жиберип, башын жерге салды. Эми ал мени шылдыңдайт, мени кубалап чыгат деп ойлоду Азамат ичинен коркуп. Бирок Гүлнур эже андай кылган жок. Ал акырын басып келип, Азаматтын жанына токтоду. Азамат, балам, кандайсың? Деди ал үнүндө эч кандай кексактоо, эч кандай шылдың жок, кадимки энелик мээрим менен. Азамат башын көтөрүп, аялдын көзүнө карай албады. Гүлнур эже, мени кечириңиз. Мен ошондо сизди да, ал карыяны да адам ордуна көрбөй, кардогон элем. Мен азыр өзүм ошол пол жуугучка айландым. Мен баарын түшүндүм. Кечириңизчи мени, Азаматтын үнү дирилдеп, чын жүрөктөн чыккан өкүнүч менен айтты. Гүлнур эже улутунуп алды да, колун Азаматтын ийнине койду. Кудай баарын көрүп турат, балам. Негизиси, сен катаңды түшүнүптүрсүң. Жашоодо акча менен кызмат колдун кири, бүгүн бар, эртең жок. Адамгерчилик гана түбөлүк калат. Кайгырба, бул да болсо сага берилген сабак. Сен дагы деле жашсың, баарын оңдоого үлгүрүсүң. Гүлнур эже самсасын алып кетип калды. Бирок анын бул кечирими Азаматтын жүрөгүндөгү эң оор ташты алып салгандай болду. Ал өзү кардогон адамдан шылдың эмес, жылуу сөз укту. Ал адамдардын жүрөгүндөгү мээримдин канчалык улуу экенин ошондо сезди. Азамат асманды карап терең дем алды. Ал эми эч качан мурунку Азамат болбойт эле. Анын жашоосундагы эң чоң психологиялык трансформация, өзгөрүү ишке ашты. Бирок тагдырдын ага даярдаган эң акыркы жана эң чоң сюрпризи али алдыда болчу. Аны Элит банктын кажоюну Аскар Ибрагимович менен болгон финалдык чечүүчү жолугушуу күтүп турган Текебердик жана Кулаш.
5 бөлім, финал чындықтың күзгісі жана экинчи мүмкүнчүлүк. Күз айынын ортосу. Ош базарынын үстүндө муздак шамал согуп, асманды боз булуттар каптап турган. Арадан 6 айга жакын убакыт өттү. Бул жарым жыл Азамат үчүн бүтүндөй бир өмүргө тете болду. Ал мурдагыдай Rolex саатын тагынбайт, италиялык костюм кийбейт. Анын үстүндө Фатима эже сатып берген жөнөкөй, жылуу, жумучу күрмө, бутунда базардын лайына чыдамдуу өтүп. Анын кылдыруу мурункудай жумшак эмес, ысык сууга, суука жана оор жумушка бышкан чор манжаларга айланган. Бирок анын өзгөргөнү сырткы келбети гана эмес эле. Анын көздөрү өзгөрдү. Мурда ал көздөрдөн текебердик, менменсинүү гана чагылып турса, азыр андан терең акылмандык, сабырдуулук жана чексиз шүгүрчүлүк байкалып турду. Азамат базарга эртең менен саат 5-те келип, ашкананын отун жагып, эт туурап, суу ташып, өзүнүн бардык жумуштарын так жана чын көңүлү менен аткарып жүрдү. Базардагы соодагерлер, арабакечтер жана катардагы жумуучулар аны биздин Азамат деп кабыл алышкан.